Азыр эң башкысы суга сууну бере турган учур жакындаганга чейин бардык суу келе турган түйүндөрдү таштандыдан толук тазалап, оңдоп, кам көрүү болуп жатат. Мисалы суунун лотоктун бир жери жыртык болуп калат, же резинкаларынан бүтүн болбой камыштар басып калганда суу өтпөй ошол жерден жоготуулар болот да. Но суу зарыл болгонго чейин бүт каналдарды даярдаганга өзүбүздүн графигибиз бар. Графиктин негизинде ушундай ашар ыкмаларын уюштуруп чыгып турабыз. Эгерде бул жумуштар алдын ала аткарылбаса, суунун 30-40% жоготууга учурап, тартыштык жаралат. Эл өз ыктыяры менен биз эч кимди кыйнаган жокпуз. Айыл өкмөт тарабынан биз инициатива көтөрүп, ошолор менен дыйкандар менен согласовать этип, ушул жерде ушундай иш жүргүзгөн атабыз. Сууну үнөмдөш керек, сууну өз убагында жеткириш керек. Мындайча айтканда, жайкы сезондо суунун талаштыгы болбогондой, ушундай элге шарт түзүү багытында иш жүргүзүп атабыз, буюрса. Азыр Чүй облусунун бардык аймагында жазгы сугатка карата алдын ала даярдык иштери күчөдү. Эң башкысы пландалган ишти кечиктирбей бүткөрүп, дыйкандарды жыл бою сугат суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылууну көздөп жатышат. Тариел Чуңгулов, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.